коллегалар, көптөгөн сөздөр айтылып атат. Жана ар бир сөз башталганда Өмүрбек Чиркешевич абакта деп айтышып атпайбы? Адамдын денеси кайсыл жерде болгондугу маанилүү эмес. Адамдын жүрөгү кайсыл жерде. Өздөрү бул жерде олтуруп, жүрөктөрү абакта болгондордон Кудай сактасын. Жүрөк абакта калган жаман. Адам деңиздин астында болобу, же асманда болобу, кайсы жерде жүрсө дагы жүрөгү эркин болуп, каалаган сөзүн айта албаса, каалаган пикирин айта албаса, жетеленген малдай болуп жүргөн, өткөргөн өмүрү бул өмүр эмес. Кыска өмүрлөр болот, кыска жасаган жумуштар болот. Мына ошол тарыхта жарык этип жанган жылдыздай болуп кала берет. Ошондуктан жанагы абакта жатат, аякта жатат, биякта жатат дегендерди мен айтам да, адамдын жүрөгү эркин болсо, ал жашоонун рахатын сезе берет. Кайсыл жерде экенине карабастан. Мен баарыбызга кааларым ушул, жүрөгүбүз эркин болсун. Ар бир нерсени убагында айта билели. Ар бир нерсе ачуу болсо да, таттуу болсо да айта билели. Мына ошол көз ирмемдердин турган жашоо, бул жашоо. А калганы жаныбарлар деле жашай берет. Курсагы тойгон жерде, суу ичкен жерде, жакшы жаткан жерде жашай берет. Адам менен айбандын бир айырмасы ушул, өзүнүн көкүрөгүндөгү сөзүн айта билүү. Мына ушул өткөн жылы 2 жыл башта Москвада кыргыз биздин боордоштор менен жолугушуп атып, мыкты саясатчылардан кимди билесиз деген суроо келиптир. Бүгүнкү күндө дейт, эч ким жакпайт сизге, кимди мыкты саясатчы деп билесиз дейт. Мен айттым, бул Ишембай Кадырбеков менен Өмүрбек Текебаев. Саясатчымын деп жүргөндөр көп. Алар көп, бүгүнкү күндө аябай саясатчылар көп Кыргызстанда. Серепчилер да көп. Эмне үчүн дейт, мага кийинки суроо берип атат. Текебаев сизге ушунчалык каттуу каршы чыкса дагы, сиз Текебаевди мактап атасыз дейт. Бул билесиздерби, биздин заман кандай заман болуп калды? Жаман көрүү деген жаман көрүү эмес. Жаман көрүү көз караштардын кагылыштары, позициялардын ар кандай болушу. А инсан катарында сурап атпайсыздар сиздер. Мыкты саясатчы ким деп сурап атасыздар. Ошондуктан ким болсо дагы, маселен, сабатсыз досума караганда сабаттуу кайчылаш пикирде жүргөн киши мен үчүн эң кымбат киши ошол. Бул ушул позиция куттуу болсун. Айгүл дайым жакшылыктардын үстүндө, мен жана айттым, Алла аман койгон болсо, алдыда көптөгөн жакшылыктар бар. Ошол жакшылык күндөрдү баарыбызга жараткан Алла бирге көрсөткөндү насип кылсын. Айтайын. Азыр Өмүрбек Чиркешевич айтпадыбы? Мен ишенгим келет, ал киши убадасында турат деп. Мен убадасында турарына ишенбейм, ачык айтам. Анын ниетинен күмөн санап калат эгер ал жолго барбаса дейт. Бир кездерде айткан эле да, ак эмгек, адал ниет сиздин ушундай көрөгөчтүгүңүз үчүн сизге баатырдыкты берем деген эле да ал киши. Анан күмөн санаштын кажети жок. Эгерде бул киши шайлоо системасын жаңылайм десе, жанындагы биринчи жан жоокерлерден көз карады да Өмүрбек Чиркешевич. Мына Ишембай Дүйшөнбай көңөр улам жаңы системаларды сунуш кылып атпайсыңарбы? Анын тегерегинде андай кишилери жок. Анын тегерегинде башка кишилер, башка жакта иштеп бере турган кишилер. Биз үмүттү коюшубуз керек, бирок үмүт реалдуу болуш керек да. Жанагы Киплинг айткандай, умей мечтать, не став рабом мечтаний дегендей. Мы не должны быть рабами своей мечты. Да, идеальный вариант экен, да, ушундай болот экен деп. Мына азыр бул жерде бет ачарын жүргүзгөндө 5 мамлекетти мисал келтирди. Нидерланд, Финляндия деген сыяктуу. Дүйнөдө жетишкендиктери боюнча биринчи ондуктагы турган 5 мамлекетти келтирди. Дүйнөдө биринчи ондукта турган. Биз Кыргызстан кайсы жакта турарыбызды өзүбүз билебиз. Мына жөнөкөй эле биринчи А дегенди эмнеден башташыбыз керекпиз?
биздин жарандардын конституциялык укугу корголобу жокпу? Ушуга жооп табалы. Бул машинаны кое туралы, башка технологияларды кое туралы. Мен кыргыз жаранымын. Мен шайлоого, шайланууга укугум барбы деген суроого жооп табалычы. Мен айтам, баса белгиле. Жок. Укугуң жок. Себеп сен өзгөндө жашап атсаң, сенин тизмең базар боргондон чыгышы мүмкүн. Базар боргондо жашап атсаң, сенин тизмең ат башыдан чыгышы мүмкүн. Калыппы? 100% чын. Форма 2 деген бария бар. Мына Оштун өзүнөн өткөндөгү шайлоодо канча киши Күлчөгө барып добуш берип келген 5 колдой билесиңер бар. Мына технология, ал технология. Тооба келтирелим мен. Тооба келтирем, айланайын. Мен Кыргызстанда жашайм. Мен реалдуу жашагым келет. Биз ирип бүткөнбүз. Бир суур дейт, азыр Önder Çirkeş ayтканда, ошол суурдун 3 баласы болуп атпайбы? Үчөө эле казууда. Кийинки шайлоодо көрүп атасыңар азыр, могул 3 партияга даярдык көргүлө деп бир эле киши баарды чакырып чай берип аткан жок. Колгон токой миллионерлер чай берип атат. Мен канчанчы болуп кирип калам деп. Мына мен бир жума башта Москвадан келдим. Менин укугум бар деп Россиядагы биздин жарандар монда блокнот чыгарышып атат. Менин укугум бар деп футболка жасап кийишип атат. Менин укугум бар деп момундай чыгарып атат. Менин укугум бар деп чөйчөктөрдү чыгарып атат. Мына ошолордун кыйкырыгын бүгүн угабы бүгүн депутаттар? Жээнбеков угабы бүгүн? Укпайт. Себеп биз аны 1 жыл башта угузганбыз. Укпай койгон азыр деле укпай атат. Жараткан Аллах Таала жазалай турган кишисинин кулагына тыгын тыгып, жүрөгүнө мөөр басып, көзүнө парда тартып коет дейт. Бүгүнкү бийлик жаза ала турган бийлик. Жазасын колуна кармай турган бийлик. Мына 1 миллионго жакын кыргыз жарандары чыркыра ыйлап жүрөт. Менин укугум бар деп. Жок, сенин укугуң жок дейт. Эгерде муну Smartmatic деген фирма, мен силерден сурандым, жок дегенде баланча турат, кеми бар деп койбойсуңар деп орточосу. Анан акырын айтты, 2000-дин тегерегинде болот экен деп. Туура айтат, ижарага алсак болбойбу? Мына телефондор чыгып ататпы? Быйыл телефонду алып берсең, балаңа кийинки жылкысында меники эскирип калды деп атат. Жаңы телефон чыкты. Ошол сыяктуу эле ижарага алсак, арзан да болот. Эң негизгиси бийликке болгон ишеним жаратылат. Эгер бүгүнкү бийликке эл ишенип, эл көтөрүп, эл таяп турган болсо, көрүнгөн өлкөгө колун сунуп алып, соодагердей болуп учуп бармак эмес. Чапкылап көрүнгөн өлкөдө жүрмөк эмес. Мына ушул жүргүзүп аткан идеяны төгөрөк столду өткөндөгү биринчи төгөрөк стол аябай эффективдүү болгон, жакшы болгон, пайдалуу болгон. Мына экинчи этап экен, бирок ушул ноябрь ичи парламенттик угуу өткөрөбүз деген дагы оюңар бар эле. Бүгүнкү күндө эгерде жанакы айткандай тилеги барбы, ниети түзбү экен, ниети тазабы экен деген суроого жооп табуу эң жеңил жолун таап берейин. Динара айым сизге. Бир 20-сынан кийин бийлик деген эл үчүн иштейт. Элдин кулу да. Парламент деген элдин кулу да. Эгер элдин үнүн укканга даяр болгон болсо, мына ушул ноябрь айынын 3-декадасында кенен парламентте угуу жасашыбыз. Ар кандай саясий күчтөр менен. Босого боюнча 3%га чейин деген сунуштар болуп атат. Мен өткөндө айттым эле, жок дегенде 5%га түшүрбөсө, мына шайлоо революция менен бүтөт. Бүгүнкү күндөгү элдин маанайы ушундай. Экинчи чоң маселе дагы баса белгилеп айтат. Ушул уюштуруучуларга дагы, киргизип аткандарга мен жазуу жүзүндө сунушумду бергенмин. Конституциялык укукту ордуна коелу. Кыргызстандын жаранысың, шайлоого укугуң бар деген. Муну болгондо дагы көтөрүп жүрүп бардык жерде өткөрсө болот экен да муну. Полицияларга акча аябай керек болуп атпайбы? Туура, муну токмокто айланып өткөн жолдун ар бир талдын түбүндө отуруп, мондойду көтөрүп алып.
60'tan өттүңбү акча төлөдүм. Эгер өлкө кызыктар болсо, өз жаранынын укугун ордуна коюп берем деген болсо, момундайды көтөрүп алып, Россияда базарларда кыргыздар чогуу иштеген жерде 1800 киши турган, алар каттоодон өтүшүп атат. Каттоодон өтүп аткандыгынын белгиси азыр электрондук каттоо болуп калган. Телефоннан эле каттоодон өтүшүп атат. Биз 1800 киши ушул жерге жыйналдык, шайлоону ушул жерден өтөбүз деген талапты коюшкан болсо, ошол жерге ушуну көтөрүп барышы милдеттүү болот мамлекет. Конституция ант берди. Анан өткөндө элчи менен жолугушкан